Салют достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу мен Айнура Миназарова жана бүгүн дагы ушул YouTube каналыбызда биздин кат алуучуларыбыздан келген каттардын бирине жооп беребиз. Жалгыз эмесмин, төрүмдө эксперт, психолог эжекебиз бар. Сейил Жээнбековна, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Сонун. Мен сонун деген жообумдаймын. Сонун дегениңиз бул өзү эле сонун. Сейил эже, ошол сиз менен чогуу бүгүн дагы биздин замандашыбыздын бир көйгөйүн ортого сала алып турам. Анда катты окуй кетейин, э. Саламатсыздарбы, атым Мээрим. Өзүмдүн өспүрүм кызым бар, жашы 14кө келип калды. Таптакыр тил табыша албайм. Ал Аны айтса мен Бны айтам, экөөбүз күнүгө урушуп калабыз. Кантип кызым менен мамилемди жакшыртсам болот? Аны менен мен дос мамиле болгум келет дейт. Дос мамиледе болгусу келет экен. Мээрим эжекебиздин каты бүгүн. Өспүрүм темасы. Көптөгөн ата энелер айтышат да, баягы балам деле тааныбай калды. Мындай эле бир сонун балам бар эле, ким мындай башкача болуп калды дешет да. Алмаштырып койду, билбейм деп, Алмаштырып э? койду. Каяктан чыкты, мен тарбияладым беле деп калышат да. Негизи өспүрүм курак бул балдардын мындай өтө оңой эмес курагы да, өткөөл курак деп аталат. Анткени өспүрүм куракта бала же чоң эмес, же бала эмес. Эки ортодо да. Бир тур байкайсыңарбы, өспүрүм кызыңыз бар да, бир тур эле чоң адамдай ой жүгүртүп сөйлөп калат. Ой, менден акылдуу болот. Бир тур эле баягы жаш бала болуп калат да. Анан ата энелер дагы ушул жерден жаман бир куулук кылабыз да. Өзүбүзгө керектүү учурда сен чоңсуң да дей саларга. Өзүбүзгө кереги жок учурда сен кичинекейсиң да деп, э. Анан балдар айтат да, сиз туруп мени бир чоң дейсиз, бир кичинекей дейсиз, мен ошондо кайсынысына кирем деп балдарды саботаж деп коет го мындай. Эмеге салып коебуз, чоңмунбу же кичинекейминби, өзгөчө өспүрүм куракта. Анан ошондуктан негизи бүгүнкү күндө психология илими менен ар бир адам тааныш болгону жакшы да. Сөзсүз түрдө эле бирөөлөргө психолог болуш үчүн эмес, мындай бала тарбиялаш үчүн, күйөө менен мамиле түзүш үчүн, өзүңдүн жүрөгүңдө эмнелер болуп атканын түшүнүш үчүн. Мен ошо психология өзүм үчүн деген курсту ошол максатта иштеп чыккам да. Мисалы, өспүрүмдүн курагын, өспүрүм курагы кандай өзгөчөлүктөрү менен өтөт, аларга кандай мамиле кылыш керек, изилдеп, ар бир ата эне изилдеши керек. Өспүрүм курак, негизи өспүрүм бала, негизи эле бала бизди эле чагылдырат, биздин күзгүбүз. Кээде мага мынтип айтышат да, Сейил эже, сизге мен өспүрүм баламды кошуп берип коеюнчу, тарбиялаңызчы устат болуп. Ушинтишет да. Же болбосо Сейил эже, сизге баламды алып келсем болобу дейт. Анан мен айтам, биринчи өзүбүз өзгөрсөк, бала өзгөрөт. Бала биздин күзгүбүз. Бизди эле чагылдырат да. Ошондуктан өспүрүм менен көйгөй болуп атса, көйгөй өспүрүмдө эмес, көйгөй сизде. Балким мага ачууңуз келет, таарынат, бирок мен чындыкты бетке эле айтам. Өзүңүз менен иштешиңиз, сиз өзгөрсөңүз, өспүрүм балаңыз өзгөрөт. Эми бул өспүрүм куракта-чы, эгерде биз адамдын жеке физикалык жагын ала турган болсок, гормондор өзгөрөт, ал бул, анан ата эненин аброю анын алдында жоголо баштайт акырындан деп айтат эмеспи? Ушул учурда кандайдыр бир таасир берип же баланы кантип туура түшүнсөк болот? Шартсыз сүйүү. Шарт коюлбаган, сен мондай болсоң анан эмес. Сен мондай болгондо эмес да. Мен сени кандай болсоң. Бир айым айтты эле да, мен атам сен киши өлтүрүп салсаң да мен сени тараптап болом деп жоңойтчу. Кудай сактасын албетте. Бирок балдарыбыз шартсыз сөйүлгөнүн сезиши керек. Балдарыбыз ата эне өзү тарапта экенин сезиши керек. Кээде ата энелер мектепке чакырып калса, мугалимдер тарапка өтүп алып кошо урушабыз да. Бул эң чоң ката. Мугалимдерге айтыш керек, рахмат чакырганыңарга, айтканыңарга, мен үйдөн сүйлөшөм. Өзүм менен сүйлөшөм. Аларга кошулуп алып, мугалимдер тарапка өтүп алып, баланы уяткарымдын кереги жок да. Бул өтө катуу тиет. Анан бала менен дос болгум келет деп атпайбы, эч качан дос боло албайбыз өспүрүмдөр менен. Биздин ата энелик статусубуз кала берет. Өспүрүм куракта кичине достордук бийигирээк чыгат. Бирок шартсыз сүйсөк, балдарыбызды кандай болсо ошондой кабыл алсак эле, балдар биздики да. Ошол. Анда өспүрүм балдары бар ата энелерге бир 2-3 кеңеш айтып берсеңиз, баягы каприз чыккан маалда канттай кылам? Сиз менен тил табыша албай каяш айтып атса кандай кылыш керек? Ошол жөнүндө. Балдар кээде эмес, көп учурда эле өздөрү аңдабаган бир кыял жоруктары, жүрүм турумдары болот да. Мындайча айтканда, биз көп учурда ошо өспүрүм балдарыбыздын терс жүрүм турумуна
каяша айтышканына тил албай атканына эле фокус кылып алабыз да. Бирок ошонун аркасында эмне жатат? Бала ошо каяша айтышы менен бизге терс жүрүмүн көрсөтүп, баягы мүнөзүн, терс мүнөзүн көрсөтүү менен эмне айткысы келип атат? Ошого сүңгүп киришибиз керек да. Мындайча айтканда психолог болушубуз керек. Анткени ар бир адамдын кылып аткан өзгөчө балдарда да, чоңдордо да бар, бирок балдар жөнүндө сөз болуп атканда, мисалы, терс жүрүм турум кылып аткан бала балким көңүл бурууну талап кылып атат. Анткени ал тынч жүрсө ата эне көңүл бурбайт. Терс кыял кылганда көңүл бурабыз. Анан балада баягы орусча айтканда выживать этиш үчүн стиль жизни болуп калат да. Мен ушинтсем эле ата энем мага көңүл бурат экен дейт дагы өзү аңдабай эле анан терс кыялдарын көрсөтө баштайт. Көңүл бурдуруш үчүн. Кээде балдар кадимкидей өч алгылары келет ата энесинен, таарынычы бар. Кээде балдар болсо ата эне менен кадимкидей бийлик талашкан учур болот да. Үйдө ким кожоюн деген. Бирок атайлап эмес, ушуну унутпашыбыз керек. Неосознанно, көмүскө сезимдин подсознательный деңгээлде болот да бул. Ошон үчүн биз баары бир, мисалы, мен 16 жаштагы өспүрүм балам бар. Мен 46дамын. Мен ага караганда 30 жыл көп жашап койдум да. Кээде мен өзүмдүн 30 жыл көп жашап коюп, тим эле кыйын болуп калып, анан баламан 30 жылдан кийин үйрөнгөн эмоцияларды, 30 жылдан кийин мен үйрөнгөн нерселерди талап кылып алам. Бул адилетсиздик. Анткени ал 16 эле жыл жашады, а мен 46 жыл жашадым да. Ошондуктан бала менен кээде биз мындай балалык позицияга түшүп, эрегишип алабыз. Ошону токтотушубуз керек. Негизи бул аябай кеңири тема. Бүгүнкүгө мен ойлойм ушул нерселерди эске алса болот. Ооба. Мерим айым, сизге чоң рахмат кат жазып бизге өзүңүздүн көйгөйүңүздү ортого салганыңызга. Анан жекеше иштешүүнү кааласаңыз же болбосо Сейлем айым айта кетпедиби, психология өзүм үчүн деген курс бар деп, жана башка ушул өзүңүздү таануу, жакындарыңыз менен мамилени оңдоо, жана башка толтура ушул сыяктуу максат коюу, мамилени жакшыртуу деген сизде да көйгөйлөр жана алдыга умтулуулар болсо, бизге ылдый жакка комментарий жазыңыз. Бизде коучтар бар, сонун психологдор бар. Жеке консультацияга келсеңиз болот, же болбосо Нукура Лайф деп аталган биздин академиянын сонун курстарын окусаңыз болот. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз.